Алымдардың да керемет сөз бар екен. Улуу муундагылар татнакай келишимдүү кийинип алып, жаштарыбыз жүдөмүш кийинип турганынан Кудайдан биз уялабыз дептир да. Ошондуктан биздин жаштарыбыз илим жагынан да, билим жагынан да, адеп ахлак жагынан дагы, оокатчылык жашоо жагынан дагы чекчейип, зыңкыйып, адеп ахлактын негизинде өз оокатын өздөрү тың болуп, каерде отурат, эмне кылып отурат, кыргызда жакшы сөз бар, ордуңду таап отур деп коет го. Ошо ордун таба билип, сүйлөй турган сөзүн дагы азайтып жаш кездер. 70-ке чыккан, 80-ге чыккан кариядай болуп сүйлөгөндөр бар го, жап-жаш. 5-тен бери чыга элек деп коет кыргыздар. Тим эле бир айылды оңдоп, бир айылдын келечеги маселесин чечип койгондой болуп, бапылдап сүйлөйт омуй. Токтобой сүйлөйт ушундай такылдап. Үйрөнүп алган бир-эки сүйлөгөндө. Андай болбойт да. Мына ошондой эмес болуп, тескерисинче таалим тарбиялуу, адеп ахлактуу, илим, билим, эмгек күнүмдүк ибадаты менен, намазы менен, байлыкка жетсе зекети менен, кыскасы кар келсе ашка, жаш келсе ишке дегенде жалаң тиричилик жумуш, бирөөлөргө жакшылык кылуу менен айлектенип жүргөн жаштар бул бизге мамлекетибиздин, элибиздин, жерибиздин эмнесиген, келечегинин көркүгөн үмүтү. Ошон үчүн жүдөбөшүбүз керек экен. Өзүбүздүн бутубузга өзүбүз жаштар чалынбашыбыз керек экен. Тыкырайып. Анча аксакалдар тура эмес карап коюшу мүмкүн, тура эмес сүйлөп коюшу мүмкүн, урушуп коюшу мүмкүн. Мейли, жарайт, аба, аксакал деп коюп кетебиз керек. Аны менен кичирейип же кадыр баркыбыз түшүп да калбайт экен. Анткени эртең биз дагы улгаябыз. Улууларына урмат көрсөтпөгөндөрдүн алардын дейт келечеги жок дейт. Ошон үчүн улуу муундарга биз дайыма улуу сый урматыбызды көрсөтөрүз дегенде кыргызда да макал бар. Улууга урмат, кичүүгө ызаат деген. Бирок мусулманчылыкта да ушундай бекем талаптар коюлат. Улууларга сөз түрдө. Мисалы мисвак бергенде да пайгамбар эмне деген? Каппер деген, чоңунан башла деген. Болбосо мисвак эмне? Тиш тазалай турган нерсе деп биз көңүл бурбашыбыз мүмкүн. Бирок пайгамбар Мухаммад алейхиссалам мисвакты берип атканда эмне? Улуусунан баштап атат. Эми тамак узатканда, бир учурашканда, мамиле кылганда, көңүл бурганда улуусунан баштайт экенбиз да, мындайча айтканда. Шарият ушуга чейин көңүл бурган. Үйдөн бир жака чыгып кетип атсак да улуу балабызга дайындайт экенбиз. Кээ бири кичүүсү же ортоңкусу мындай шустурыйраак, тыңыраак чыгып калат дейм. Ар кандай да жашоо, мүнөзгө жараша, жөндөмүнө жараша. Ага акырын көзү кысып экен. Сиз үйдө шефсиз деп туруп, бирок акырын жардам берип, сунуш берип, агаңарды агалап, өйдөгөздөй көтөргүлө деп. Өз агасын агалай албаган, өзгөнүн улагасын сакалайт деген сөз бар балам. Ошон үчүн агаңарды улуулагыла, урматтагыла, сыйлагыла, улуулагыла деген мааниси жанагындай улуу катары эсептегиле деген мааниде айтып атабыз.